Surau көп адамдарға қызық болса керек. Мысалы менікіндей чач алдырған шариат өкім қандай оқады? Үсті ұзын, бері қысқа. Сондай алдырған қандай оқады? Мысалы. Qaza. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde emne degan. Çaçыңардын bir yerini alıp ikinci yerini taştap agıla. Çaçыңарды alsаңар tegiz algıla, же olsa tegiz koygula degan. Эми bizde tüz hadisten hüküm algandar maskaptan emes, же болбосо maskaptын erежесин түшүнүгү менен албастан tüz algandar ança münça kişine çaşın tıyakpayan оңдогондордун баары астагфирулла деп анан биз эми баардыгыбыз түрмөдөн чыккандай болуп жүрүшүбүз керек эмне. Кичине адамдарга жараштуу кылып чекелерин алгандын зыяны жок. Ал эми пайгамбарыбыздын айтылган хадиси кандай түшүнүш керек? Аны туура түшүнүш керек. Пайгамбарыбыздын ушул хадисин фукахалар далил катары дайыма ажылык бабында баяндашат. Эмнеге десе, ажылыкта бир ажылык кылгандан кийин могул жерин кишини алып коюп, мен дагы умура кылам деп, эртең ажылык кылам деп биrini алып коюп, себеби аяка чач алса, чач түгөнүп калса болбой калат деген түшүнүк болуп калат да. Азыр деле умурага ажыга барсаңыздар көрөсүздөр. Бул жерде салмаңдап чач жарымы бар, бирин алган, бирин таштаган болуп жүрөт. Пайгамбарыбыз ошону кайтарган. Адамдарга шылдың иретинде көргөн адамга бир жаман сүрөттө калбастан алсаңар тегиз алгыла, койсоңор жөн койгула. Адамдарга шылдың иретинде андагы койбогула. Ал эми мындай бир чачты бир формага келтирип койгондун зыяны жок. Бирок жанагы Европада да кылып, короздой кылып, анан мынаяктары мындай чагылгандарды тартып, үстүн кыйын кылып, бияны такырайтып, үрп адат көтөрө албай турган адамдарга карап, бул чачым эмне кылып алган деген макрух болот. Бирок мындай формага келтирип койгондугу ал неме эмес, иншалла, зыян эмес. Эми ошол хадистен түз өкүм албастан хадистин максатын жакшы түшүнсөк, иншалла, жакшы болот. Түшүндүрө алдымбы?